Урматтуу Facebook колдонуучулар, мен албетте бүгүнкү болгон окуя боюнча түшүндүрмөмдү жазып кетсем болмок, бирок жазганга азыр убактым да жок. Анын үстүнөн көзүм да слабый болуп атканына байланыштуу мен ошол окуя боюнча билдирүү кылып кетким келди. Азыр могу эмелерди пригласить этип койсом. Дагы бөлүшүп койсоңуздар. Көп адамдарды чакыргым деле келген жок. Көп абоненттерди. Бүгүнкү Алтын Казык ресторанындагы болгон окуя боюнча мен жарандык активист катары бардым, катыштым. Ошол жерде бир сайтты чакырган экен. Ал сайт барыптыр жарандык коомдун өкүлүнөн ошол кыздар да барышкан экен. Ошолор чакыргандан мен дагы бардым. Бул жерде мындай болуп атат да, ошол Алтын Казык ресторанынын жетекчиси Махабат Мавлянова биз суроолорду бергенибизде мындай деп айтып атат. Мен ошол административдик жоопкерчиликти ким алат деп айткан, биз ошондой суроону бергенде ал айтып атат, мен ал жерге убактылуу ошол жетекчилик башкарып аткан убактылуу директор иштеп аткан деген эмени айтып атат да. Ошол жетекчиликте кандай критерийлер менен ишке аласыңар десе, приказдын негизинде келип иштейт деп айтып атат да. Приказдын негизинде келип иштесе, ошол жоопкерчиликти Махабат Мавлянова өзү алыш керек да, административдик жоопкерчиликти ошол өзү алыш керек. Ал жерден ошол активист биздин жараныбыздын кызы ушунчалык ошол эки баланын, ошол жерде 5 жылдан бери иштеген эки баланын кордугунда калып атат. Бул жерден административдик жоопкерчиликтен булар качып атат да. Эмне үчүн качып атат? Ал ошол критерийлердин ошол кайсы приказдын негизиндеби же бир договордун негизинде иштеген ошол администраторлору, ошол убактылуу директори жооп бериш керек. Даже Махабат Мавлянова өзү жооп бериш керек. Бул биринчиден да, бул мен активист жаран катары. Экинчиден, ушул убакка чейин ошондой кылмыштуулук болгон эмеспи? Мүмкүн ушундай кылмыштуулуктар болуп жүргөн чыгат. Алар деген баары жаап жашырылып келген чыгат дейм да. Ушундай болуп калып, бул убакка чейин 5 жыл иштеген ошол администраторлор мындай кылмыштуулукту кылбай койгон жок деп эч ким кепилдик бере албайт. Бул экинчиден. Үчүнчүдөн, ошол жерде охраналар жүрөт да, охраналар деген ошол жерди караш керек. Ошол жердин бир коопсуздугун караш керек. Ошол жерде кызматкерлердин, ошол жердеги мекеменин коопсуздугун карап, ар бир жерди текшериш керек. Ал жерде бүт видеокамералар турат. Видеокамераларда ошол кызды кантип алып кирип кетип аткан, ошол кызды кандай акыбалда кирген, бүт албетте биз Аламедин районундагы РОВДга барып, начальниге чыгып жолугушуу кылганда айтышты. Эми бул следствие жүрөт. Следствие жүргөндөн кийин ал следствиянын өзүнүн дагы мындай жашыра турган жерлери бар. Следствие жүрүш үчүн ошолорду биз ачыкка чыгара албайбыз деген сөздөрүн айтып атышат. Бирок ошол жердеги видеокамералардагы болгон фактыларды дагы алып, бул ачык коомчулукка чыгыш керек да. Бул маселе да. Андан сырткаркы маселе, булар эмне үчүн жооп бериш керек? Булар ошол охраналарда өзлөрүнөн болуп атат. Ошол кызматкерлер болуп атат. Ошол жерге 16 жаштагы кызыбыз барып официант болуп иштеп атат. Ошолордун бардыгынын жоопкерчилигин ошол ресторандын административдик жоопкерчилик дагы алыш керек деген мен активист жаран катары, эне катары, аял заты катары мен ошолорду да талап кылат элем да, укук коргоо органдарынан. Андан сырткары бул жерде баягы ар кандай суроолор берилип атты. Ошол бир сайттын журналисти барган экен. Андан сырткары ошо жарандык коом активисттер бардык биз. Ар кандай суроолор кайталанылып берилип атты. Мындай токетер, жакшы сөздөр болбоптур. Мен да бир сыйра көрүп чыктым.
бул жерде дагы айтыла турган нерсе ошол футбол федерациясы арендага алган деген дагы сөздөр айтылып кетти да. Эмне үчүн ошол кетип аткан эми той бүткөндөн кийин, иш бүткөндөн кийин администрация ар бир ошол айрыкча кыз балдарды үйүнө жеткирүү маселесин караш керек болчу. Андан сырткары ошол үйүнө жеттиңерби, тынчаман жетип алдыңарбы деген бул административдик жоопкерчиликке алган ошол директорби, ошол старшийбы сураш керек болчу. Ал нерсе суралган эмес. Бул жерде деген бир күндөн кийин ата энеси издеп таап атат да. Мага ошол нерсе кызык болуп атат. Анда дагы ошол ата энеси тарабынан издеп табылып, анан заявление түшүп атат да. А эмне үчүн ошол администрация, ошол чоң ресторандын администрациясы тарабынан ошондой кылмыштуулук болуп атат өзлөрүнүн кызматкерлери тарабынан. А эмне үчүн ошол тараптан милиция органдарына билинген жок? Бул дагы ушул ачыкка чыккан үчүн ушундай резонанс болуп, ушундай баягы кылмышкерлер жоопкерчиликке тартыла турган болуп атат да. Эгер мындай ачыкка чыкпай, ата энеси ошол кордолгон кыз өзү уялгандыктан, ошо коомчулукка билгизгиси келбегендиктен, же бир кандайдыр бир коркуу сезимдери менен, же бир кандайдыр бир сүйлөшүүлөр менен ошол иш токтоп калса, бул нерсе да жабык боюнча калып калмак да. Ошон үчүн мындай нерседен уялбай туруп, ачыкка чыгарып, коомчулук талап кылып, ушундай мыйзамсыздыктарга чекит койбосок, бул нерсе баягы эле биздин мыйзамдын иштебегендигинен ошол акчалуулар менен, ошо бийликтегилер менен сүйлөшүүлөрдү кылып алып туруп, мындай иштер жабылып кетип атат. Ошого ошол кордолгон биздин мекендештер ошолордун укугу кордолгон боюнча аяк жабылуу боюнча калып атат да. Ошондуктан бул жерде ачык айкындуулук, мына Аламидин районунун начальниги ошол атын айтышты эле, мен унутуп калдым. Ошол кишиден мен туура так мыйзам менен ушул ишти аягына чыгарып беришин талап кылам. Ошол эле биздин мына Садыр Нуркожоевич Камчы Кыдыршаевичтан да талап кылам. Акылбек Жапаров министр, ички иштер министри Улан Ниязбековдон, ошол эле биздин депутаттарыбыздан, спикер Талант Мамытовдон, прокурор Курманбек Зулушевдон да талап кылам. Бул эмне деген шермендечилик? Бул ушул эми, конечно, ата энесине да өтө оор болуп атат. Ушундай несовершеннолетний кызы бир ошол иштеп акча табайын деген бир жаман ою жок жерге барып официант болуп иштеп, кайра ушундай кордуктарга калып, ушундай Кыргызстанда ушундай ата энесинин дагы абийирине шек келип аткандыгы, бул өтө мындай жиркеничтүү нерсе да. Мен ошол ата энесине да аябай боорум ооруп атат. Ачыкка чыгып калды. Бирок ушул ишти эч кандай, мисалы ошол зордуктаган баланын агасы дагы милиция органында тууган иштейт экен. Ошонун негизинде бул жаап жашырылып, азыр үй камагына чыгып кетиптир деген сөздөр айтылып атат. Ал жерге Махабат Мавлянованы дагы бул ушул ишти жаап атканга, ушул эмеге көмөктөшүп атат деген сөздөр да айтылып атат. Эми бул иш кандай жүрүп атканын биз билбейбиз. Албетте баягы укук коргоо органдары ар бир кылмыштуулукту следствие кылып, анан баасын берет деген үмүт бар албетте. Бирок ошондо дагы биз жарандык коом ишенбей атабыз. Анткени ал жерде ошол эле административдик күнөөдөн качып, ошолордун жанагындай договорлору жок, через нотариальный эч кандай мыйзамдуу иш алып барбай аткандыгынын негизинде ушундай кылмыштуулук болуп атат да. Эгер ошолор мыйзамдуу иш алып барып, ошол жерде деген мыйзамды сактап, ар бир ошол кызматкердин укугун коргоп, ушундай кылмыштуулукка жол бербегенде мындай иштер болбойт болчу. Ошон үчүн дагы административдик штраф, административдик жоопкерчиликти булар дагы тартыш керек деген менин жарандык өзүмдүн оюмду билдирип коеюн дедим. Бул жерден дагы сүйлөшүүлөр болуп, ошо укук коргоо органдары, ошол эле Махабат Мавлянованын администрациясы, ошол эле кылмыштуулукка барган балдардын ата энеси, ошого кийлигишкен жанагы туугандары аралашып келип, ушул нерсе акыйкат болбой кала турган болсо,
анда биздин ушул карапайым элдин эч кандай мыйзамдуу укугу корголбой калган мамлекетте жашап атабыз деп кооптонуп, ар бир инсан ошон үчүн мындай кооптонуп жашайт деп ойлойм да. Мисалы, мен да ошондойго кооптонуп жашап атам азыр. Ушундай капысынан бир мыйзамсыздыктарга, бир капысынан кырсыктарга учурап калганда, ар бир адамыбыз мыйзам чегинде укугубуз корголуп, мыйзам чегинде ошол укуктук баа берилиш керек. Бизде кандай? Бизде ошол карапайым, именно карапайым элдин укуктары корголбой, мыйзам чегинде корголбой туруп, ошол бийликтегилердин тааныштарын, акчалуулардын, байлардын гана укуктары мыйзам чегинде корголуп, ошолордун бурмаланып, ошолордун эмесине чечилип калып атканы бул өтө өкүнүчтүү. Ошону мен Фейсбукка жазып чыксам болот эле, бирок ошол телефон караганга көзүм туура келбей атат, көп карабашым керек болуп атат. Ошон үчүн жазып, ушунун бардыгын жазып чыкканга мен эмем мүмкүнчүлүгүм болбоду да, түз эфирден кайрылып коеюн дедим. Анткени түз эфирден ар кайсы биздин жарандык коомдогу кыздардын түз эфиринен кетиптир массалык маалыматтарга, ошол эле жанагы алып кетип аткан сайтта келип тарткан кетиптир. Ошого мен өзүм катышып, өзүм суроолорду берип, өзүм сүйлөп калганыма байланыштуу ушул түшүндүрмөнү да биздин коомчулукка жана бийлик өкүлдөрүнө берип кетейин деп кайрылдым. Мүмкүн болушунча ой пикирлериңиздерди окуган жокмун. Ой пикир калтырып, мүмкүн болушунча бөлүшүп коюңуздар. Жарандык коом биз эч убакта кайдыгер болбошубуз керек мындай иштерге. Мындай иштерге кайдыгер болбой, ошону талап кылганда гана мыйзамдуулук, акыйкаттуулук орнойт деп ишенем. Бөлүшүп коюңуздар. Албетте бул жерде бийлик өкүлдөрү көрүп атса, сиздерге дагы тиешелүү, сиздер дагы ушул иштердин мыйзамдуу чечилишине жакшылап мыйзамдуу чечип беришиңиздерди талап кылам. Кайдыгер карабай мыйзамдуу чечиңиздер. Ушуну бөлүшүп ой пикирлерди калтырып коюңуздар. Жарандык коомдорду активный ушундай мыйзамсыздыктарга, ушундай акыйкатсыздык, ушундай кылмыштуулуктарга активный катышып, активный талап кылыңыздар деп суранып кетет элем.